Ilim eng tömönkü darajadagi adamdardын kadırын götөрөt deyt. Ata İbn Abi Rabah деген аксак кул болгон Меккеде. Буту аксак, bir gözü çalır, öňü kara, jetken görkü jok adam, бирок алым экен Кудан көтөргөн экен. Ошого падыша эки баласын жетелеп келип, ачылык кылайлы деди келек мынакей, кантип кылабыз деп сурап атышты дейт. Падыша амир келди, оозун тиктеп олтурбастан китептер бирнеке кылып атканбы, ушул жакты караган бойдон жүзүн буларга буруп койбостон маселесин айтып бер, баргандамда тавак кыласың, арана мындай болот деп айтып атты дейт. Ошондо падыша мен халифамын. Бул бир кара негир кул дейт. Ушунун астындагы болгон кордугуму эч качан эсимен чыгара албайм, туруп илим алгыла. Болбосо падышалыгың деле сени толук турдурмакка жеткире албай турбайбы? Илим болмоюнча деп халифа балдарына осуят айтты дейт. Хасан Басри бул кул болгон. Ибн Сирин бул дагы кул болгон. Азирети Макхул бул дагы кул болгон. Булар илим жана таквалык менен бийик даражага жетишкен адамдар. Мен окуп атып Хасан Басриди окуганда чочуп кеттим. Кантип эле деп. Падышанын баласы деп ойлогон экен.